Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Жумаканова Улара Абдрасуловна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен кыргыз адабияты сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Эр төштүк эпосу. Сабактын максаты: Эр төштүк эпосу менен таанышасыңар, каармандарга мүнөздөмө бересиңер, берилген суроолорго жооп бересиңер. Сабактын жабдылышы: Эр төштүк эпосунун тексти, тема боюнча суроолор, окуучулардын тарткан сүрөттөрү. Эламандын эркеси, 9 уулдун кенжеси, бир кудайдын эркеси Эр төштүк эпосу. Эр төштүк эпосу түрк элдеринин ооз-эки эпикалык чыгармаларынын ичинен эң байыркыларынын бири. Ал аркылуу жанрлуу, жөө-жомок, баатырдык жомок, баатырдык архаикалык эпос, көп варианттуу, версиялуу чыгарма болуп саналат. Эр төштүк эпосу мифтик окуяларга бай, 7 кабат жер алдындагы турмуш, жин-пирилер, жез-кемпирлер, жалгыз көздүү дөөлөр, 60 кулач ажыдаарлар, сыйкырдуу буюм-тайымдар төштүк эпосун башкалардан айырмалап турат. Төштүк жер алдындагы элди көк төөнүн эзүүсүнөн куткарат. Бул иште ага башка эпостордогу 40 жолоролор сыяктуу эле 4 мамыт, конокбай, минген аты Чал-куйрук, жер астындагы эл жардам беришет. Башкы каарман Эр төштүктүн образы өзгөчө. Кандай жоо болбосун, кармаган жерден кан чыгарган, баатырдын боорукердиги, жер астына түшүп, жан-жаны барлардын өмүрүн сактап калышы, жаратылышка жан тартып, коргоп турушунун тарбиялык мааниси өтө зор. Окуучулар үчүн суроолор: Төштүк кандай жаны барларга жардам берди? Мындан төштүктүн кандай адам экендигин билүүгө болот. Эр төштүк жер астындагы, төмөндөгү жаны барларга жардам берди. Алар жолборс, аю, кумурска. Анткени эр төштүк алардын кыйналып жатканына ооруду жана чыдабай кетти. Бул жардамдан соң эр төштүк боорукер, акылдуу, чечкиндүү экенин билүүгө болот. Адамча сүйлөгөн аюуга төштүк кантип жардам берди? Орго түшүп кеткен аюуну төштүк кантип чыгарып алды? Күндөрдүн биринде эр төштүк токойдун жанында өтүп баратып, өкүрүп акырып жаткан үндү угуп калат. Ал адамча сүйлөгөн аю болот. Аю эр төштүктү жардамга чакырып жаткан. Анда аюунун камыш менен жабылган терең орго түшүп калган кези экен. Эламандын баласы эр төштүк ыйлагысы келип, аюуну калтыргысы келген жок. 40 кулач арканды терең орго таштап, көздү жумуп ачканча бир заматта аюуну ордон алып чыгат. Аю самсаламдаган аю адамча сүйлөп рахматын айтат. Жалынып, менден сага жардамым тиет. Башыңа оор иш түшүп келип калганда мен сени жаңдап пайдолум деп сөз береткен. Аю аманат кылып эр төштүккө мурутун жуулуп берет. Эр төштүк аманат кылып берген мурутун калтасына салат. Ошондо аю менен эр төштүк достошуп калат. Аю ошол жерден бир заматта кайып болуп жок болуп кетет. Эр төштүккө берген муруту менен башына от иш түшүп келип калганда аю жанында пайда болот. Ошондон кийин эр төштүк өзүнүн жолуна түшүп, андан ары кетет экен.
Балдар, үйгө тапшырма. Эр төштүк эпосун окуп келесиңер. Берилген суроолорго жооп бересиңер. Ат адамдын канаты чыныгы достук башыңа түшкөндө билинет деген темалардын бирине дил баян жазасыңар. Суроолор. Эпостун башкы идеясы эмне деп ойлойсуңар? Эмне себептен төштүк жер астындагы жандыктарга жардам берди? Сен төштүктүн ордунда болсоң, эмне кылмаксың? Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.